Баткен облусунда улуу ата мекендик согуштун 13 ардагери бар. Барысы тең бала бакырасынын колунда бактылуу карылыкты баштан кечиришүүдө. Алардын бири Баткен районунун Самаркандек айылындагы Ысманов Мамат ата 99 жашта. Кылымга чукул жашаган карыя тууралуу аймактык кабарчыбыз баяндайт. Мамат Ысманов 17 жашында согушка аттанган. Аны менен дагы 2 тууганы кошо кеткен. Согуштан жалгыз Мамат ата кайтып келген. Ардагер учурда уулунун колунда бактылуу карылыкты кечирүүдө. Уулу Нурдин Маматов атасынын согуш күндөрүн жаштайынан угуп жүргөндүктөн баарын жатка билет. Украинский фронтко 245 аткычтар дивизиясы, 232 стрелковой полкто кызмат кылыптыр. Гвардейский 241 дивизия гвардейский, 232 аткычтар полку, 6 рота 2 батальон ошол жерде кызмат кылып, Украинанын бир канча шаарларыны бошотууга катышкан. Мамат ата согуштан кайтып келгенде Совет доорунда колхоз совхоздо иштеп, советтик бийликке татыктуу кызмат көрсөткөн дейт анын уул кыздары. 2 жолу эме болгон экен, раны болгон экен. Экинчисинен путага ок тийип, балдак менен кайтып келген экен. Кыйын заман дейт. Колхоздо кароол болуп иштеген экен, колхоздо. Анан кыйналып онун Тажикстанда иштеген экен. Кудайга шүгүр, Тажикстанда 30 жыл иштеди. 30 жыл иштеген эмгегине баалап, бир жүгүлү берип, атамды неме кылды, сыйлап. Анан бери энди Кудайга шүгүр мына өзүнү көрүп жатат, өзүнүн өкмөтүбүз жакшы сыйлыктарды берет, ар жылы куттуктап. Ардагер атанын 70тей небере, 80ден ашык чебереси бар. Мамат ата жашаган үйдө конок үзүлбөйт. Күн сайын жакындары атадан кабар алып, ал акыбалын сурап турат. Үш тайтам менен сыймыктанам. Ушунча жашын берген. Ар ким Алла Таала ушул жашын берсин ар бандага. Биз келсек, тез келип кабар алып турабыз. Согуштук күндөрүн айтып берет. Биздин жашообуз Кудайга шүгүр, бул кишилердин жашоонун угуп отурсак коркобуз. Жашы 100гө таянганы менен Мамат атанын ден соолугу чың. 9 май ал үчүн кош майрам. Анткени ардагер жеңиш күнү туулган күнүн белгилейт. Андыктан Мамат Ысманов быйыл улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен кошо өзүнүн 100 жылдыгында тосот. Улан Маккамбаев, Нурлан Максутов, ЛТР, Баткен облусу.